Чиновниктер, айрыкча министрлер, урматтуу министрлер, көп иштешибиз керек. Биз көп иштешибиз керек. Министрмен деп креслону олтуруп алып эле ал жака бер жака машина менен кайкаңдап же көлгө барып, же эл дем алып атат, мен да дем алам дегенди токтотушубуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Дем алуу деген бизде болбошу керек. Мына мисалы мен айтайын, бүгүн эртең менен мен саат 5-тен бери жумуштамын. Министрлер саат 8:30-9-да жумуш башталат деп келесиңер. Андай болбош керек. Министрлердин бардыгы саат 6-дан баштап жумушта болушуңар керек эртең менен. Пробканы создавать этип, элдер бардыгы саат 8:30-да 9-да жумушка чыкканда силер дагы көчөгө чыкпастан эртең менен саат 6:30-да жумушта болушуңар керек. Мамлекетке таза иштей албай, кылган ишиңден бир өзүңө жеке өзүңдүн байышыңды ойлоп аракет кылып албай иштей албасаң, анда иштебей эле койгула. Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо, жазаланат. Эркиндикте жүрбөйт. Муну мен жоопкерчиликтүү түрдө айта аламын. Баткендеги Лейлектеги ишкерлерди ГСМ алып кеткен ишкерлер тосуп атасыңар деп трибунадан айтып чыккан, билесиңер, Адахан Кемсенбаевич. Ошол контрабандисттер. Ошол Адахан Кемсенбаевич коргогон адамдардын бар да контрабандист болушкан. Азыр ошолордун баарын жоопко тарттык, мына контрабандисттер жоголду. Депутат айтты деп туруп ошолорду колдой турган болсок, дагы деле контрабанда боло бермек. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда ГСМ боюнча контрабанда 100% токтотулду. Сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган. Так, ушунун бардыгы мына азыр чыгып атат, иштен кеткенден кийин. Бирок ушуга чейин иштеп атканбыз биз. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Акыл Өсөнбекович, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Ар бир доордун өзүнүн артыкчылыктары болот. Ушул залда отурган баарыбыз азыр мамлекеттин жүгүн көтөрүүгө жоопкерчилик алганбыз. Аны кандай аткарып жаткандыгыбызды айта турган аянтча ушул жер министрлер кабинетинин жыйыны. Президентибиз Садыр Кожоевич күч блогун мага ишенип тапшырган. Күч түзүмдөрүндө аткарылган иштердин жабык маалыматтарынан башкасын бүгүн мен да ачык айтайын деп жатамын. Көптөгөн маалыматтар жабык иретинде өзүңүздөр билесиздер, ошондуктан мен мүмкүнчүлүккө жараша болушунча ачык айтып берүүгө аракет кыламын. 2023 жылдын 1-жарым жылдыгында мамлекеттин эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн коргоо, конституциялык түзүлүштү сактоо, коргонуу жөндөмдүүлүгүн күчтөө, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, мамлекетибиздин коопсуздугун камсыздоо боюнча бир топ иштер аткарылды. Мен ойлойм, жакшы ийгиликтерге жеттик деп. Аскердик коопсуздук боюнча айтсам, геосаясий кырдаалдан алсак, абал тынч эмес. Дүйнөдөгү жана Борбордук Азия регионундагы аскердик саясий кырдаал кандай курчуп жатканын көрүп жатасыздар. Ага жараша бизде оперативдик кырдаалдарга карата ыкчам таянактар чыгарылып турат. Анын негизинде республикалык куралдуу күчтөрүнүн башкы органдардын аракеттеринин негизинен аскерлердин күжүрмөн даярдыгын жогорулатууга жана кооптуу аймактарды чыңдоого багытталган. Укуктук ченемдик жактан абдан жакшы иш болду. 6-июнда президенттин жарлыгы менен аскердик доктрина кабыл алынды. Генералдык штаб коргоо тарамагындагы иш кагаздарды иштеп чыгууга киришти. Командирлердин жана штабтардын кесиптик даярдыгын жогорулатуу, аскерлерди башкарууда билимдерин жана практикалык тажрыйбаларын өркүндөтүү жаатында куралдуу күчтөрдүн оперативдик жана мобилизациялык даярдоо иш-чаралары күчөтүлдү. Штабтык, командалык штабтык, мобилизациялык, канжар, коопсуздук, түштүк 2023 сыяктуу атайын тактикалык машыгуулар, сабактар 680 жолу өткөрүлдү.
Kuralдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин бул тармакка өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын баса белгилеп кетким келет. Аскердик техникаларды жана курал жарактарды масштабдуу түрдө жаңыладык. 2020 жылдары бул багытка 3-5 миллиард сом гана жумшалса, 3-5 гана миллиард сом акча жумшалса, 2021 жылы 32 миллиард сом жумшалган. 2022 жылы 53 миллиард сом жумшалган. Ал эми ошентип 2 жылда 85 миллиард сомдон ашты. Ал эми быйылкы 1,5 жылдыкта 40 миллиард сомдон ашык сумма каражат бөлүндү. Бул деген 2,5 жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү акча. Бул өтө масштабдуу жаңылануу деп эсептелинет. Себеби дегенде өзүңүздөр мына журналисттер жакшы билет го, салыштырмалуулукту жакшы билишет. 2020 жылдарга чейин 3-5 миллиард болуп атса, быйылкы эле 1 жылда 30 миллиардтан мына 80 миллиардка чейин көтөрүлүп атат. Ушуну жакшылап эсептеп койсоңуздар болот. Ушундай чечкиндүү кадамдардан улам дүйнөдө көп мамлекеттер сатып ала элек байрактар, ак сүңгүр, акынжы сыяктуу учкучсуз учуучу аппараттарды, Печора сыяктуу заманбап абадан коргонуучу аскердик техникаларды жана Ми-8, Ми-17 тик учактарды сатып алдык. Баса белгилеп кетчү нерсе, аскердик техникалар жана курал жарактар мурунку убактагыдай жардам катары же карызга эмес, мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттарга алынып жатат. Ушул жерден салык төлөгөн элибизге чоң рахматымды айтып кетким келет. Анткени салыктардын эсебинен мамлекетибиздин коопсуздугу да бекем чыңдалып жатат. Эскертерим, сарык төлөөдөн качкандар же азайтып, жаап жашыргандар ушул маселени ойлонуш керек. Мамлекеттен эч ким бөлүнүп жашай албастыгыбызды билишибиз керек деп эсептеймин. Чегара коопсуздугу боюнча айтсам, Садыр Кожоевичтин чегара маселесинде бир гана позициясы бар. Чегараны тынчтык жана дипломатиялык жол менен чечүү. Биз бул тапшырманы болгон аракетибиз менен аткарып жатабыз. Быйылкы жылдын 1 февралында Өзбекстан Республикасынын президентинин биздин өлкөгө болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында чегаранын айрым участокторун делимитациялоо жана демаркациялоо жөнүндө ратификациялык грамоталар алмашуулар болду. Бул чынында тарыхый жетишкендик болгон. 6 айдын ичинде Тажикстан Республикасы менен чегара инциденттери катталган жок. Ушундай эле тынч болсо экен, биз буга бардык аракетибизди жумшап жатабыз. Мамлекеттик чегаранын 361,5 чакырымында зымдар тартылып, инженердик жабдуулар өткөрүлгөн. Анын 12 километр 600 метри быйыл тартылды. Жыл аягына чейин 70 километр чегара тилкеси бекемделет. Салыштырмалуу 2020 жылга чейин 15-17 километр гана тартылып келген. Ал эми биз 70 километрден тартып атабыз. Бул 4-5-6 эсе көп деп айтсак болот. Андан сырткары негизи баарыбызга тынч уйкуну камсыз кылган чегарачыларыбызга ар дайым рахматыбызды айтышыбыз керек. Улуттук коопсуздук боюнча айтсам, анын ичинде экстремизм менен терроризм Кыргызстан үчүн олуттуу коркунуч туудурат жана көп кырдуу. Биздин өлкө салыштырмалуу тынч өлкө болгонуна карабастан, географиялык жайгашуусу, социалдык экономикалык факторлор жана геосаясий жагдайлар ар кандай коркунучтар боюнча тобокелдиктерди жаратат. Эл аралык терроризмге жана диний экстремизмге каршы чара көрүү багытында террористтик уюмдарга тиешелүү 241 адам аныкталды. Тилекке каршы 129 кыргыз жараны экендиги өкүндүрөт. Экстремисттик уюмдарга тиешелүү 100 киши аныкталды. Алардын ичинен 14 адам кармалып, 9 киши соттолду. Бир террористтик уюм толук ишин токтотту. 104 дини экстремисттик уюмдардын сайттары аныкталды. Ок атуучу куралдар, граната, ок дарылар, экстремисттик адабияттар жана электрондук алып жүрүүчү жабдыктар табылды. Кыргызстанда акыркы учурда айрыкча баңгилик олуттуу көйгөйлөр болууда. 6 айдын ичинде 5294 кг баңгизат, 300 кг химиялык реагенттер жана 3656 литр прекурсор мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынды.
34 uyuşkan kılмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Bir нарко лабораторияны таптык жана аны толук бойдон жаптык. Улуттук коопсуздук органдарынын экономикалык коопсуздук жана коррупция менен күрөшүү боюнча ишинин натыйжасында кылмыштардын бирдиктүү реестрине 831 материал катталып, республикалык бюджетке 6 айдын эле ичинде 2023 6 айдын ичинде 6 миллиард сомдон ашык каражат өндүрүлгөн. Бул 2023 жылдын 1-6 айына гана. Салыштырмалуу айта турган болсок, 2020 жылы 10 айдында 2020 жылы 10 ай октябрга чейин болгону 120 миллион сом өндүрүлгөн. Ал эми быйыл биз 6 айда 6 миллиард сом өндүрүп атабыз. Бул дагы өтө чоң көрсөткүч, себеби муну белгилеп айтып кетишибиз керек. Муну үчүн кызматкерлерибиз күнү-түнү тынбастан иштерин жүргүзүп жатышат. Активтерди легализациялоо мыйзамы кабыл алынды. Иштер мындан ары да абдан каттуу күчөтүлөт. Мамлекеттик кызматкерлердин коррупцияга катыштыгы боюнча өтө катаал жана кечиримсиз чаралар көрүлөт. Бул урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, мына өкмөттүн жыйыны болуп турат. Урматтуу Алык Сөнбекович, уруксат берсеңиз, ушул жерде бардык министрлер отурасыздар. Жоопкерчиликтүү кызматкерлер отурасыздар, аппараттардын жана мындан сырткары көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер мени угуп турасыздар. Мен дагы бир жолу эскертип айтып кетейин. Мамлекеттик кызматта иштеп туруп, коррупцияга айланган, коррупцияга байланышкан кайсыл бир иштер жасай турган болсоңуздар, бардыгыңыздар катаал чараларга туш болосуздар. Мурдагыдай тааныш тамыр, жердешчилик, тууганчылык, достчулук деген жок. Ким мамлекет кызматта иштеп, ушул коррупцияга аралаша турган болсо, президентибиздин тапшырмасынын негизинде ар бириңиздер жоопко тартыласыздар. Ошондуктан мамлекеттик кызматка келип иштеэрдин алдында ойлонгула. Ар бириңиздер ойлонуңуздар. Эгерде бирөөдөн пара албай, мамлекетке таза иштей албай, кылган ишиңден бир өзүңө жеке өзүңдүн байышыңды ойлоп аракет кылып албай иштей албасаң, анда иштебей эле койгула. Анда иштебестен спокойно бар бизнес менен заниматься эткиле, ишкерлик менен заниматься эткиле, бала чакаңарды баккыла, карагыла, ойногула, күлгүлө, себеби көпчүлүгүңүздөр илимдүү, билимдүү адамдарсыздар. Мамлекеттик кызматтагы адамдардын бардыгы илимдүү, билимдүү адамдарсыздар. Бекер бул жерге келип, өзүңөрдү дагы, бала чакаңарды дагы, тууган уруңарды кыйнабагыла. Мындан ары чара өтө каттуу колдонулат. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Мамлекеттин бюджетине кол салган чиновник жазаланат. Жазасыз калбайт. Же бүгүн жазаланасын, же эртең жазаланасын, же бүрсүгүн жазаланасын. Так? Иштеп, иштен чыгып кеттим деп, иштен чыккан болсоңдан артынан куу барып биз жазалайбыз. Бир эле мисалды айтып кетейин. Мына кечеле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле. Эсиңиздерде болсо керек, Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен бюджеттен эмес, кумтөрдөн жылына почти 4 миллион доллар акча бөлүнүп турган. Акыркы 2,5 жылда 1 миллиард сомдон тегерен акча бөлүнгөн. 110дон ашык проекттер иштетилген. Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Миллиард сом акча жок. Жалаң баласын, сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган. Так, ушунун бардыгы мына азыр чыгып атат иштен кеткенден кийин. Бирок ушуга чейин иштеп атканбыз биз. Ушунун негизинде жазасын алышат. Ошондуктан биз азыр кызматты иштеп атам, эртең кетип калсам билинбей калат дебегилегин. Кууп жүрүп болсо да артыңардан жазалайбыз. Урматтуу менин коллегаларым, силерге мен ушул жерде ачык айтып койгум келип атат. Бул жөнөкөй гана силерге болгон эскертүү. Өзгөчө кырдаалдар боюнча баса белгилеп кетүүчү иштерге токтолсом, январда Майлуу суу шаарынын инженердик энергетикалык тармактарында болгон авариянын кесепеттерин жоюуда жакшы иштерди алып барышты.
Fevralda Боордош Түркиядагы жетиктирүүнүн кесепеттерин жоюу боюнча эл аралык куткаруу операциясына бизден 171 куткаруучу барып келди. Урандылардын астынан 8 тирүү адамды табышты. Анын ичинен 12 күн дегенде бир үй бүлөнүн 3 адамын тирүү табышкан. Жалпысынан 198 адамдын сөөгү чыгарылып, гуманитардык жардамдар берилди. Марттан баштап Ысык көлдүн акваториясын тазалоо жумуштары жүргүзүлүп жатат. Президентибиз туура айтат. Өзүбүздүн кайдыгерлигибизди караңыздар. Көлдүн түбүнөн 97.200 метр балык уулоочу тор дээрлик 8 тонна таштанды чыгарылды. Ысык көлүбүздү сактап калабыз десек, анын тазалыгына ар бир кыргыз жараны күйүшү керек. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин да техникалык базасы күчтөндү. Быйыл 6 айдын ичинде МЧСке 140 өрт өчүрүү куткаруу техника, 100дөн ашык инженердик техникалар алынды. Оор инженердик техникалар алынды. 38 мобилдик оорукана алынды. Азыр МЧСтин 2 вертолету бар. Аны республикалык бюджеттен өзүбүз сатып алганбыз. Жыл аягына чейин 1008 жаңы тиг учагы дагы келе жатат. Урматтуу Акыл Усенбекович, МЧСтин өрт өчүрүү куткаруу техникалары 2,5 жылдын ичинде дээрлик 100%ке жаңыланды деп бүгүнкү чогулушта расмий түрдө айтсак болот. Ички иштер органдарына да ийгиликтер жаман эмес. Коомдук коопсуздук ички иштер министрлигинин мойнунда. Органда иш өтө ыраттуу жүрүп жаткандыгын жана көрсөткүчтөрү да жакшы экендигин белгилеп кетиш керек. Анын негизги 2 себебин айтып коеюн. Биринчиси, жалпы республикалык боюнча 58 милиция көчмө кабылдамасы айыл шаарларды кыдырып, элге жолугуп, жарандардын арыздарын каттоо, кароо, андан ары иш-чараларды жүргүзүү бир тартипке салынганын айтсак болот. Көчмө кабылдамалар айрыкча алыс райондордо жакшы эффект берип жатат. Экинчиси жана негизгиси, коомдук жайларда видео камералар көп орнотула баштады. Камераларга түшкөн кылмыштарга ыкчам чаралар көрүлүп, кылмыштын бетин жеринде ачуу боюнча жана жаап жашырбастан эсепке алуу процедурасы ишке киргизилди. Бул иш өтө жакшы натыйжаларды берип жатат. Мисалы 6 айдын ичинде 22.988 кылмыш катталып, былтыркыга салыштырмалуу 358 кылмышка көп болду. Мунун көбү камералардын жардамы менен аныкталган. Бирок мурда ушул кылмыштар мындан дагы бир нече эсе көп болгон, алма-алда көп нерселер жаап жашырылып келгендигин жакшы билесиздер. Уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш дагы да мындан арада күчөтүлөт. Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай ОПГ, бандиттер, рекеттер жана бизнеске кол салуу болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Эгер мына менин азыр ушул жерде сүйлөп атканым бир эле жөнөкөй жарандар эмес, ошол ОПГлар, бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы отурса керек. Дагы бир жолу эскертемин. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюштурган кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо, жазаланат. Эркиндикте жүрбөйт. Муну мен жоопкерчиликтүү түрдө айта аламын. Андан сырткары, урматтуу жыйындын катышуучулары, бизнесмендер, ишкерлер, жөнөкөй адамдар эркин жашап, иштеп жана укуктары корголушу керек. Бир да бизнесмен, ишкер эч кандай кысымга алынбашын кепилдейбиз. Бир да бизнесмен, бир да ишкер жөннөн жөн текшерилбеш керек. Бир да бизнесмен, бир да ишкер жөннөн жөн жоопко тартылбашы керек. Бардык бизнесмендер эркин жашап, эркин иштеп, эркин акча таап жүргөнгө кепилдик беребиз жана ошонун биз шарттарын түзөбүз деп айткым келет. Себеби азыр мына кээ бир бизнесмендерди биз жазалаган маалда айтып атышат, бизнесмендерге тийишип атасыңар деп. Урматтуу коомчулук, айтып коюш керек. Биз салыкты төлөбөй, элдин ырыскысын уурдап, же болбосо ошо налогдорун төлөбөстөн качып, бажыга төлөмдөрүн төлөбөстөн качып жүргөн гана бизнесмендерге ошондой ууруларды, аларды биз бизнесмен деп айтпайбыз, ошондой ууруларды гана жазалайбыз.
Ал эми таза иштеген балдарга, таза иштеген бизнесмендерге только колдоо көрсөтөбүз. Себеби андай адамдар бизде көп болуш керек. Чиновниктер, айрыкча министрлер, урматтуу министрлер, көп иштешибиз керек. Биз көп иштешибиз керек. Министрмен деп креслону олтуруп алып эле ал жака бер жака машина менен кайкаңдап же көлгө барып, же эл дем алып атат, мен да дем алам дегенди токтотушубуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Дем алуу деген bizde болбошу керек. Биздин министрлердин айрыкча көлдө шорта кийип алып, күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейте в виду, урматтуу министрлер. Бир дагы министр көлдө шорта кийип кактанып жатканын көрбөйм. Мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм. Дем алгыла, үйүңөрдө дем алгыла, иштегиле. Келдиңерби министр болуп, иштегиле. 30ка деген бизде болбойт. Мисалы айтып коеюн эми, себеби деген кандай иш кылганда да биз өзүбүздү мисал кылып, өзүбүз ошого татыктуу болушубуз керек. Жөн эле сөз менен сүйлөп койбостон. Мына мисалы мен айтайын, бүгүн эртең менен мен саат 5тен бери жумуштамын. Министрлер саат 8:30-9да жумуш башталат деп келесиңер. Андай болбош керек. Министрлердин бардыгы saat 6'dan başlayıp жумушта болушуңар керек эртең менен. Пробканы создавать этип, элдер бардыгы saat 8:30-да 9'да жумушка чыкканда силер дагы көчөгө чыкпастан, эртең менен saat 6:30-да жумушта болушуңар керек. Урматтуу министрлер, урматтуу коллегалар, бул биздин элге көрсөткөн үлгүбүз болот. Бизди көрүп, силерди көрүп, силердин кызматкерлериңер дагы эртерээк жумушка келет. Иштегенге аракет кылышат. Ошол эле учурда оор жана өтө оор кылмыштардын көрсөткүчү 48,9%га өскөн. Бирок алардын бетин ачуунун көрсөткүчтөрү да абдан жакшырды. Же 46%-ти түздү. Коомдук жайларда жасалган кылмыштардын саны 44,4%ге азайган. 6 айдын ичинде 3000ге жакын 2996 жол кырсыгы катталган. Же былтыркыга салыштырмалуу 1,5%ге азайган. Бирок бул мактаныч көрсөткүч эмес. Акырын айдоо, жол эрежелерин сактоо, мас абалында машина айдоону тыюу боюнча ар бир айдоочунун жоопкерчилигин күчөтүү боюнча иштерди улантуу зарыл. Муну мына ички иштер министрлиги ушул маселе боюнча катуураак күчөтүшүңөр керек. Себеби дегенде 6 айдын ичинде 300ге жакын жараныбыз жол кырсыгынан каза болду. 300ге жакын жараныбыз каза болду. Так, жарадар болгондорду, жанагы увечий алгандарды мен айтпай эле коеюн. Гаилердин баарын күчөтүңүздөр жумуштарын. Гаилер күнү түнү тынбай иштесин. Жанагы арак ичип алып, мас болуп алып, ролго отургандарды аеосуз түрдө жазалаш керек. Анан аларга тийбей койдуңар, штрафты көбөйтүп жибердиңер, тияк дегендердин кошуп туруп жазалаш керек. Ансыз биз элибиздин өмүрүн сактап кала албайбыз. Ошон үчүн ушул багытта ишиңиздерди күчөтүүңүздөрдү суранамын. Отура бериңиз. Бажы кызматындагы укук бузуулар, контрабанда жаатындагы иштер бизге тиешелүү. Мамлекеттин экономикасын көтөрүү үчүн, тең атаандаштыкты камсыз кылуу үчүн биз экономикалык иштерди колдоого дайыма даярбыз жана колдойбуз. Бир эле мисалды айтайын, министрлер кабинетинин тескемесинин негизинде атайын топ түзүлүп, Баткендеги жана башка аймактардагы уюшкан контрабандалык ГСМ жана башка ташууларды кескин кыскарттык, дээрлик токтоттук десем да болот. Бул маселе боюнча коомчулук жакшы билет. Биздин даже парламентте ушундай депутаттарыбыз маселе көтөрүп, эмне үчүн силер жанагы ишкерлерди тосуп атасыңар? Баткендеги Лейлектеги ишкерлерди ГСМ алып кеткен ишкерлерди тосуп атасыңар деп трибунадан айтып чыккан, билесиңер, Адахан Кемсенбаевич. Ошол контрабандисттер, ошол Адахан Кемсенбаевич коргогон адамдардын бар да контрабандист болушкан. Азыр ошолордун баарын жоопко тарттык, мына контрабандисттер жоголду. Депутат айтты деп туруп ошолорду колдой турган болсок, дагы деле контрабанда боло бермек. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда ГСМ боюнча контрабанда 100% токтотулду. 100% токтотулду. Бул ушу бажы кызматынын, укук коргоо органдарынын, коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин күнү түнү иштегенинин натыйжасы. Мындан ары да ушундай болот. Чегара расмий түрдө ачылгыча эч кандай контрабанда болбойт, жана эч кандай
депутаттар жана башкалар контрабанданы коргогонду токтотуш керек. Анан сырткары бажы мыйзамдары чөйрөсүндөгү контрабанда жана укук бузууларга каршы күрөшүү боюнча быйыл 6 айда 2952 факт катталды. Же былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге көп кармадык. Аныкталган зыяндын жалпы суммасы 594 миллион сомду түздү. Контрабандага каршы күрөшүү багытындагы үстүбүздөгү жылдын 6 айында бюджетке кошумча 308 миллион сом акча түшкөн. Жазаларды аткаруу тутумундагы кырдаал тууралуу айтсак, азыркы учурда жаза аткаруу мекемелеринин 7487 киши кармалууда. Камоонун ордуна пробация системасы күчөтүлүп, быйыл андан 15178 киши өткөн. То есть бардыгын алып барып түрмөгө камай бербестен пробация аркылуу өткүзөлү деген чоң маселе жүрүп жатат, билесиздер. Жазаларды аткаруу боюнча айрым мекемелерди шаарлардын сыртына көчүрүү боюнча иш чаралардын алкагында 400 миллион сом бөлүнүп берилип, курулуш иштери жүргүзүлүүдө. 21 мекеме Бишкек СИЗОсу сыртка чыгат. 23 мекеме Каралко СИЗО 3 сыртка чыгат. 25 мекеме Ош СИЗО 5 ал дагы сыртка чыгат. 10 жана 53 мекемелер Жалал Абадта, булар да сыртка чыгат. Жалал Абадтагы 10 жана 53 мекемелер быйыл бүтөт, быйыл күзгө чейин алар көчүп чыгышат. Ал мурдагы 7-чи түрмө деп коюшат эле. Ошо 7-чи түрмөнүн ордуна Жалал Абадта чоң граждандарыбызга социалдык мекемелер, социалдык үйлөр курулат буюрса. Кылмыш жаза мыйзамдарын гумандаштыруунун алкагында заманбап саранариптик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн киргизүү жана пайдалануу аркылуу электрондук байкоо жүргүзүү түрүндөгү бөгөт коюу чарасы иштелип чыгууда. Урматтуу жыйналыштын катышуучулары, мен жарым жылдыкта күч түзүмдөрүнүн, укук коргоо органдарынын ишинин жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча аткарылган көлөмдүү жумуштардын жалпы гана көрсөткүчтөрүн айттым. Жалпы гана көрсөткүчтөр айтылды. Мындан ары баарыбыздын ишибиз бир, көздөгөн максатыбыз бир, Кыргызстаныбыздын гана өнүгүшү, элдин бактылуу болушу, эл кызматындагы баарыбыздын бактыбыз. Урматтуу коллегалар, мындан аркы экинчи жарым жылдыкта дагы 2023 жылды ушул биринчи жарым жылдыктагы да ийгиликтер менен аяктай турган болсок, элибиздин, журтубуздун жашоо турмушу кайсыл бир деңгээлде көтөрүлөт. Мына азыр активдүү жолдор курулуп атат, социалдык объекттер курулуп атат жерлерде. Ар бириңизге тиешелүү мекеме ишканан жетекчилер ошолорду барып текшерип, карап, көрүп, жүрүп жеринде. Мына энергетика министрлигинде көп жумуштар жүргүзүлүп атат. Транспорт министрлигинде көп жумуштар жүргүзүлүп атат. Ноокат жолуну билесиз, 1 сентябрга чейин бүтүш керек. Ноокат жолу 1 сентябрга чейин бүтпөй турган болсо, 1 ай 10 күн убактыңыз калды. 11 күн. 1 ай 12 күн убактыңыз калды. Так, 31 августка чейин. 1 сентябрда арыз жазасыз. Билесиз, көп сүйлөшкөнбүз. Ошондуктан ар бириңиздер, ошол эле маселелер жерлердеги мектептер, жолдор, энергетика объектилери жана башка объектилер укмуш көп курулуп атат. Ушулардын бардыгы эгерде жылдын аягына чейин толук бөлүнбөй, таланбай, жанагыдай бюджеттин акчаларын талап жебестен именно өзүнө жумшап, бир кирпичке бир кирпич алып, же 10 кирпичке 10 кирпич алып коюп туруп бүтүрө турган болсоңуздар, элибиздин турмушу резко оңолот. Быйылкы жылдагыдай элдин социалдык объектилерине, капиталдык курулуштарга мынчалык көп акча эч качан жумшалган эмес. Мына курулуш агенттигинин башчысы отурасыз, туурабы? Ошондон күнү түнү сиз дагы токтобоңуз, иштеңиз. Эч кандай отпускка жок. Күнү түнү ар бир объектиге барып текшериңиз. Ар бир мектептин списогун алып караңыз. Макулбу? Анан кийин ошол жерде эгерде туура эмес иштер жүрүп атса, кимдир бирөө мамлекеттин акчасын талаптанып жеп атса, же баягы мындай деп коет, мындай бир бессовестный жанагы предпринимательдер бар. Бюджеттин акчасын алып туруп, так, аны талаптанып жегенге аракет кылгандар болсо бизге маалыматты бергиле. Биз өзүбүз дагы иштеп атабыз, бирок кээ бирде маалыматтарды биз сиздерден алышыбыз керек. Бир дагы министрлик азырынча бир да маалымат берген жоксуңар өзүңөрдүн ведомствоңор боюнча. Биз өзүбүз издеп таап атабыз. Бергилесиздер өзүңөр дагы. Силер өзүңөр жакшыраак билесиңер өзүңөрдүн чөйрөңөрдү. Эгерде каттуураак, туура эмес сөздөрдү айтып койсом кечиресиздер. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.